Шыбоодон кантип кутулабыз? Буттун ашыкча тердөөсү айрыкча ысык мезгилдерде көпчүлүктү тынчсыздандырат эмеспи? Өзгөчө тегерегиндеги курбу курдаштардан. Анан дагы конокко баргандачы? Өзүңдү ушунчалык жемелеп, ыңгайсыз болгон күндөр балким сизге дагы тааныш болсо керек. Анда сөздү көпкө узатпай, бул жагымсыз жыттан, башкача айтканда шыбоодон кутулуунун жолдорун жана бул жөнүндө башка маалыматтарды сизге айтып берели. Анда биз менен бирге болуңуз. Биринчи, бут кийимиңиздин кургактыгына көңүл буруңуз. Албетте ар бир мезгилге жараша эки түгөйдөн бут кийимиңиз болгону жакшы. Бирөөсү ным болуп калганда экинчисин кийип кетип каласыз. Бирок сезондук экинчи жуп бут кийимиңиз болбосо жана ал ным тартып калган болсо, анда эски далилденген ыкманы колдонсоңуз болот. Бурушкан гезитти тоголоктоп туруп, бут кийимиңизге салып коюңуз. Гезит бир күндүн ичинде баардык нымдуулукту өзүнө сиңирип алат. Ошондой эле электр кургаткычты колдонсоңуз болот. Экинчи, атыр жыттуу майларды колдонуп көрүңүз. Шыбоодон арылууга лаванда майы сизге чоң жардамчы болуп алат. Бул май бутуңуздагы жагымсыз жыт менен натыйжалуу күрөшөт. Ошондой эле лаванда майы бактерицидтик касиетке дагы ээ. Бутуңузга 4 тамчы май коюп, таман жагыңызды массаждык кыймылдар менен укалаңыз. Мындан тышкары бут ваннасында жасай аласыз. Ал үчүн 2 тамчы майга 3-4 литр суу куясыз. Буттарыңызды даярдалган сууга 10-15 мүнөт кармаңыз. Үчүнчү, бактериялар көбөйө турган жерди жок кылуу. Жагымсыз жытты пайда кылган бактериялардын көпчүлүгү тырмактын астында жана теринин майланган бөлүкчөлөрүндө топтолушат. Бутуңузду жууп жатканда пемза ташын колдонууну, тырмактарыңызды тазалап, кыска алып коюуну унутпаңыз. Эскерте кетсек, шыбоо бул айыкпаган оору эмес. Эгерде бул нерсеге жакшылап көңүл бурсаңыз, кайрадан сергек жашоого кайта аласыз. Төртүнчү, манжаларыңыздын ортолорун жакшылап кургатыңыз. Душтан кийин подологдор бутуңузду сүртүп гана койбостон, манжаларыңыздын ортосундагы сүлгү менен жакшылап кургатыңыз деп кеңеш беришет. Анткени манжаларыңыздын ортосундагы нымдуулук грибоктун өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Бешинчи, алма уксусунан компресс жасаңыз. Алма уксусунан жасалган компресс жагымсыз жыттарды жеңүүгө жардам берет. Ал үчүн 1,5 литр алма уксусун 200 мл жылуу сууга аралаштырыңыз. Марлини даяр болгон эритмеге каныктырып, бутка 20 мүнөт сүйкөп коюңуз. Бутуңузду табигый жол менен кургатыңыз. Байпагыңызды тескеринен жууңуз. Бул ыкма байпакта калган түрдүү бактерияларды жакшы жана натыйжалуу тазалоого мүмкүндүк берет. Байпактын материалы албетте синтетикалык эмес болушу керек. Жетинчи, сапаттуу бут кийим алыңыз. Буттун жагымсыз жытынан арылуу үчүн алгач туура бут кийимдерди тандап алуу керек. Ал сөзсүз түрдө аба өткөрүп, башкача айтканда буттун желдеп турушун жана тердин жакшы буулануусун камсыз кылып турушу керек. Анан дагы бут кийимиңиз табигый материалдан жасалганы ден соолугуңуз үчүн өтө пайдалуу болот. Ал эми синтетика, жасалма булгаары, полимерлер аба менен нымдуулукту начар өткөрөт. Дагы кошумчалай турчу нерсе, үйгө келгенде сөзсүз түрдө бутуңузга ыңгайлуу бут кийим кийип алыңыз. Ошондой эле бут кийимди дайыма желдетип, кургатып туруш керек. Ал үчүн анын ичиндеги батек жана башка төшөмөлөрдү алып чыгып, жакшылап кургатуу сунушталат. Же болбосо топтолгон микробторду жок кылуу үчүн ысык үтүк менен үтүктөп койсоңуз болот. 8. Бутуңузга чай демдеңиз. Чай жалбырагынын курамындагы компоненттер бактерияларды өлтүрүп, терденүү азайтат. Бутуңуз үчүн чай менен ванналарды күн сайын жасасаңыз болот. Анын эч кандай зыяны жок. Ал үчүн 3 чай кашык чай жалбырагын 1 литр кайнак сууга демдейсиз. Андан соң 2 литр муздак суу кошосуз. Ванна даяр. Бутуңузду 15-30 мүнөт кармаңыз. 9. Үйдө жылаңайлак жүрүңүз же сыртта кийген байпагыңызды чечип салыңыз. Байпак бактерияларды эң жакшы чогултат. Ал бактериялар бут кийимдин нымдуу чөйрөсүнө түшкөндө көбөйө башташат.
Ошондуктан байпагыңызды тез-тезден алмаштырып турууну унутпаңыз. Ошондой эле жагымсыз жыттанып жаткан бут кийимиңизди дезинфекциялаңыз. Ал үчүн бут кийимиңиздин сыртын жакшылап жууңуз. Боолорду жана батектерди хлоргексидин эритмесине, антисептикке чылаңыз. Андан соң бут кийимдин ичин хлоргексидинге малынган кебес менен жакшылап тазалаңыз. 10. Антиперспиранттарды бутуңузга дагы колдонуңуз. Терге каршы антиперспиранттарда тердөөнү азайтуучу химикаттар бар. Душтан кийин кургак териге чачып койсоңуз жакшы. Мындан тышкары атайын формидрон каражатын колдонсоңуз дагы болот. Аны бардык дарыканалардан таба аласыз. 11. Эң маанилүүсү гигиена экендигин унутпаңыз. Шубоодон арылуу үчүн гигиена өтө маанилүү. Бутту күнүнө жок дегенде бир жолу жууп туруш керек. Эң жакшысы жылуу суу менен жууп, андан кийин температураны акырындык менен төмөндөтүп, муздак суу менен жыйынтыктоо. Андан тышкары атайын бактерициддик самынды колдонуңуз. Ал микроорганизмдердин санын жана буттагы башка бактерия микробторду азайтууга мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда теринин абалын байкап туруңуз. Эгерде бутуңуз кургап кетип, жарака кетсе, анда самындын колдонушун азайтып, бутуңузду азыктандыруучу крем, глицериндер менен майлап туруңуз. Жууп бүткөндөн кийин таманыңызды жана манжаларыңыздын араларын жумшак сүлгү менен өтө кылдаттык менен кургатыңыз. Бутту тальк же бор кислотасынын порошогу менен сүртүү өтө пайдалуу. Ал эми ашыкча тердин жана жагымсыз жыттын себеби эмнеде? Синтетикалык булалардын пайызы жогору болгон байпак же колготки кийүү, жеке гигиенаны туура сактабагандыктан, эндокриндик же нерв системасынын көйгөйлөрү, менопауза, щитовиддик железанын дисфункциясы, гормоналдык дисбаланс, кант диабети, стресс жана неврологиялык көйгөйлөр да жагымсыз жытты пайда кылышы мүмкүн. Үзгүлтүксүз физикалык активдүүлүк, сарсанаа болуу, тынчсыздануу, ген аркылуу, майтаман, буттун жана тырмактын териси грибок оорусуна чалдыккан учурда. Эгерде жагымсыз жыт менен бирге буттун териси кычышып, сыйрылып кетсе, айрыкча манжаларыңыздын аралыктары, ошондой эле тырмактарыңыздын өзгөрүшү пайда болсо, анда дерматологко кайрылуу өтө маанилүү. Мына ушундай достор. Эгер видеобуз пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыз. Видео жакса лайк басып, ой-пикириңизди калтырып коюңуз. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук көп кызыктуу видеолор чыгып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.